Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылар, арбаңыздар. Буюрса биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордол Ош жергесинде баштаган муктаждар үчүн турак жай комплексине мына буюрса 15-16 миң кирпич заготовка кылып, уже эчак эле дубалын башташыбыз керек эле, бирок уста таппай, Жалал Абадтан уста сүйлөшүп же бул жака алып келе албай, ал эми Оштон ушул кирпич кладка, кирпич урган уста таппай, бүгүнкү күндө дубал баштала элек. Мен бүгүн 20-июнь кечке уста издедим Ошто. Ушул эртерээк баштап дубалды көтөрүп, лайын басып, экинчи кабат боло турган жаңы плитасын таштап, анан үстүн дагы уруп эртелетишибиз керек болуп атат туугандар. Бизде ушундай бүгүн кечке мен Ошто ушул устанын аракетинде болдум. Мына буюрса Кудайга шүгүр, эми фундамент бүтүп, засыпкалар болуп, мына кирпичтер караңыздар, жакшы инсандардын колдоосу менен момундай болгон эки түрлүү кирпич келди да, балким түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Могул эки түрлүү кирпич 8 миң кирпичти каражатка сатып келгенбиз. Ага чейин муну сатып келген элек. Бир аз кирпичте ар кандай маселе жаралгандан биз мунудан алып келдик элек. Кайра эле туугандар, мунул жака дагы бир КамАЗ кирпич келип түшкөн. Ушуга окшош эле Миралы деген досубуз, ушул кирпич завод иштейт экен. Ушул досубуз бир КамАЗ кирпич берген. Жалпысынан 15,5 миң кирпич келип түшүп турат. Мындан сырткары мына жакта ошол Миралы досубуздун кирпич заводунда иштеген бир бизди көрүп турган бир мырза бар экен. Россияда колдоп турат элем дейт. Ошол мырза өзүнүн каражатына мына бир КамАЗ кум төгүп берип кетти туугандар. Кирпичке кладкага иштеткени. Ушундай болуп атат туугандар. Бизде бүгүнкү күндө иш азыркы учурда ушундай ой жаралып турат, ойлонуп атат. Эмнеге дегенде дубалды биз эчак баштап, мына июнь айынын аягына дубалды бүтүп, чатырына киришип калышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү күндө бизде момундай учур болбой атат да. Эмне кылсак болот туугандар? Кандай кылсак экен? Кимиңиздер кандай сунуш бере аласыздар? Эмне деп айтасыздар туугандар? Бир ой пикир бөлүшүңүздөрчү. Эртелетишибиз керек болуп атат. Кандай кылсак болот? Мен баарыңыздардын жообуңуздарды күтүп калам. Албетте ушул видеолорду жөн эле көрүп эле, кайдыгер ташта калтырып койбостон, ар бирибиз колубуздан келишинче жардам берсек, бирибиз материально жардам бере алсак, материально, эгер материально болбосо, морально же жакшы сөз менен, жакшы көз менен, жакшы дуба менен, эч жок дегенде эч бир жардам колуңуздардан келбесе, ушул видеону башкалар менен бөлүшүп, жакшы инсандардын көрүп ушул жерге себепкер болуп калышына сиз себепкер болуп калыңыздар туугандар. Ушул видеону сөзсүз башкалар менен бөлүшүп, видеого лайк басып, видеого комментарий калтырыңыздар сураныч. Анан туугандар, мындай эми кимдин колунан келбейт. Мына ушу экран алдындагы счетторго туугандар, могу кирпичтин баасы 19 сом да. 19 сом. Эми эки кирпич ушул жерге келип түшүш менен 19 сом болду. 9,5 сомдон болгондочу. Ушул 19 сом, ар бир адам 2ден гана кирпич салым кошсоңуздар болгону 19 сом. Кимде гана мүмкүнчүлүк жок туугандар ушул жерге жардам берген. Баарыбызда мүмкүнчүлүк бар, бирок мындай эрк жокпу, же ниет жокпу, же бир айтор түшүнбөй атам. Кыскасы ар бирибиз көмөктөшөлү. Анан же балким ишенич жокпу бул ишке, биздин жасап аткан ишибизге, билбей атам да. Эгер ишенич жок десеңиздер, мына ушунун баардыгы элдин колдоосу менен келип атат. Ар бир аманат элдин колдоосу менен ушул жерге келип түшүп атат. Мына ушул жерге салынып аткан муктаждар үчүн турак жай комплекс бир эмес бир нече үй бүлөгө салынат деп атпаймынбы? Бир эмес бир нече үй бүлөгө ачкычтар тапшырылат муктаждарга. Ушул жерде жашоочу муктаждар ушул Ордол Ош жергесиндеги муктаждар болот. Мен Жалал Абадтан бирөөнү алып келип бул жерге киргизбейм туугандар, же бир таанышым киргизбейм. Баардыгы аракетибиз Алланын ыраазычылыгы үчүн болду туугандар. Ошону туура түшүнүп келиңиздер, бир көп түкүрсөгөл болот. 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Баарыбыз биригип көп түкүрсөгөл болот, көптөшүп ушул ишти бүтүрөлү. Жалгыз аттан эч качан чаң чыкпайт туугандар. Жалгыз бул иштерди биз жасап келген эмеспиз, албетте элдин колдоосу менен болуп келген. Ошого мен силерге кайрылып кетип атам да. Анан туугандар, айлананы караңыздар, аураны караңыздар. Абасы таза, тынч, ызы чуудан тынч. Бир жашай бере турган жер да, муктаждар жашай бере турган жер. Караңыздар, сонун жер да. Өзүнчө бир буржуй городок, дача да, бул жер айтылышы дача деп айтылат. Момундай чымчыктардын сайрап атканын көрүп атасыздар. Кышта болсо өтө суук эмес, жайда болсо өтө ысык эмес. Ушундай бир сонун. Алла таала бир бул жерди жөндөн жөн насип буйруган жок да туугандар. Караңыздар, баардыгын тазалап кенен ачкандан кийин могул жер өзүнчө эле мектептин площадкасындай эле ачылып калды. Мына ушул жер, могул үй болсо бир үй бүлөгө тапшырылат туугандар, бүткөн даяр үй. Ал эми келип усталар ушул Ошто кимиңиздердин үйүңүздөрдө иштеп аткан курулуш үй куруп атасыздарбы, же болбосо ушундай бир устаңыздар бар да, же айылдаш усталар барбы, же досуңуздарбы? Кыскасы, мына кирпич урала турган уста кимде тааныш болгон болсо, туугандар айтып бериңиздерчи.
ушул жерге келип эмгеге кылса как положено эл катары биз төлөйбүз. Каражаттан эч маселе жаралбайт. Эч бир устаны биз баягы кандай таарынтып же капа кылып же карыз болгон эмеспиз. Дароо учурунда берилет дегендей. Анан могул үйдүн 2 комнатасын биз ачып беребиз. Ушул жерде жашап жатып иштей берет эле туугандар. Ошого мен баарыңыздарды чакырат элем да. Айтып ушул жагына жардам бериңиздер. Жаңакты көрдүңүздөр, согонун болуп көкмөк болуп калган. Мына кумду бир тууганыбыз төгүп берди дегендей. Мына ушул кум турган жерге так летний очоккана болсо, берагына балдар аянча, могул жер өзүнчө жашыл зона. Анан бул жагы дегенде кийин келечекте брусчатка тегиз болуп наркүлгө кирет, артына болсо топка, баняларга кирет. Мына ушундай. Мына жактарын дагы мына көрүп атасыздар. Мына трансформаторда биз балким сыртка чыгарабыз. Биз арызабыз, биздин короодо турат. Балким ограждение кылабыз, көрөбүз. Ушундай туугандар. Мына жакка дагы бир жакшы пландар бар. Кудай калса ошого аракет кылайлы. Кандай дейсиздер? Ар бириңиздер ой пикир калтырыңыздар. Мен сиздердин ой пикириңиздерди күтүп калгам туугандар. Ошол эми Кудайым буйруп насип кылып эртерээк ушул үйдү бүтүрүп ээлерине тапшырып алсак экен деген кыжаалатчылык болуп турат. Эмнеге дегенде элдин алдына чыгып алдык, ушунча чоң ишти баштап алдык. Канча да бир кимдир бирөөгө чакан иш, кимдир бирөөгө чоң иш. Эми 6 үй бүлөгө үй салыш бир жеңил эмес. Азыр жоң гана бир кичинекей бир очоккана же бир ажаткана салыш азыр кыйын болуп турган учур заман. Мына ушундай учурда биз ошко 6-7, 5-6 үй бүлөгө ушундай үйлөрдү баштап алдык. Ушуну Алла таалам бир шерменде кылбай өтөртүп жана муктаждарга ээлерине тапшырып алыштыкты насип кылган болсо иншалла. Анан бул жакка келе турган так жолубуз биз кийин акырынан могул жерлерди да келтиребиз, порядкасына келтиребиз дегендей. Ар кимдин өзүнүн мындай чек арасы бар, кашасы бар дегендей архитектура келип бизге тактап берген. Азыр мен эч кимге пока унчук элекмин. Учур келгенде биз дагы өзүбүзгө тиешелүү жерге ээ болобуз. Баардыгы мыйзам чегинде. Ал эми бул келе турган жолубуз мына ушул жак туугандар. Мына таар кичинекей болсо дагы бирок тынч жакшы жерде туугандар. Караңыздар. Айланада мындай болгон 2 кабат үйлөр, бул жакта үйлөр өзүнчө буржуй городок сыяктуу да. Ушундай. Биз болсо айтор легендарлуу БМ үлгүсүндөгү автоунаа менен кайрадан ушул элдин кызматындабыз иншалла. Ушундай туугандар, баарыңыздардын колдооңуздарды күтүп калам. Экран алдына чотурго колуңуздарды келиши көмөктөшүңүздөр. Ушул видеолорду дагы да айтып кетем, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Бизге уста таап бергенге жардам бериңиздер. Эч жок дегенде мындай кеңешиңиздерди бериңиздерчи, кандай кылайлы туугандар, эмне кылалы, кандай кылсак болот, кимге кайрылсак болот дегендечи. Анан сиздер ойлоп аткан кээ бир усталарчы, мисалы арасына раствор салбай, шоп салбай эптеп эле уруп коет экен. Бизге мен өзүм үйүм болсо, мен айтып кеттим, мен өзүм үйүм болсо да мейли кыйшак урса да, башка урса да мейли эле. Ал өзүмкү башым ийкеп коет элем. Бирок бул элдик үй да. Элдик үй туугандар. Ошон үчүн туура кабыл алып, туура түшүнүп, буну жакшы урдурушубуз керек. Анткени элдин астында, Алланын астында жүзүбүз жарык болуш керек. Ошон үчүн мен ар бир муктаждар үчүн салынган үйлөрдү болушунча сапаттуу курулушуна мындай талап кылабыз да. Ошол туугандар, баарыңыздардын жакшы сөзүңүздөрдү, жообуңуздарды, ой пикириңиздерди күтүп калам. Ассаламу алейкум.